Жакынкы күндөрү Жалал Абад шаарындагы ипотекалык үйлөрдүн кезектегиси пайдаланууга берилүү алдында турат. Азыр мен калаанын Роза Азимова көчөсүндө жайгашкан Асман Резиденс 2 турак жай комплексинде турам. Өзүңүздөр байкагандай, учурда бул жерде курулуш дээрлик 100%га бүтүп калды. Ал эми ачкычтары болсо эгемендүүлүккө карата тапшырылуусу күтүлүүдө. Асман Резиденс 2 турак жайы 5 блоктон турат. Анын ар бири 9 кабаттуу үй болуп, 450 батирей жайгашкан. Заманбап бардык ыңгайлуу шартты камтыйт. Алсак унаа токтотуучу жай, балдар ойноочу аянтча, эс алуучу жайлары каралып, эшик алды өзүнчө бир шаарчага айланган. Жана өзүңүздөр байкагандай, бул эшигибиздин алдында жаш балдар ойноочу аянтчабыз. Бул жер толугу менен бүттү. Бул жердин жалпы аянты 500 квадрат метрди түзөт. Жана ошондой эле бул айлана чөйрөдөгү мындай жакшыртылган благоустройствобуз, жашылдандыруу өзүңүздөр көрүп тургандай. Бул жерде кыскасы курулуш иштери толугу менен бүттү десек жаңылышпайбыз. Буйруса аз күндөрдө ушул ар бир батирдин ачкычын кезекте турган жарандарга жана ошондой эле 50%ын төлөп, үлүштүк курулуш механизми менен алдын ала сатып алган жарандарга берилет. Бул мамлекет тарабынан салынып жаткан ипотекалык батирлердин биринчи кезектеги берилүү максаты бул биздин президентибиздин Менин үйүм турак жай программасында дагы даана көргөзүлгөн. Бул үйгө муктаж болгон жарандарды турак жай менен камсыз кылуу. Ага ошондуктан бизде бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарында деги эле Жалал Абад областында 5000ден ашуун кезегибиз бар. Ал эми Жалал Абад шаарынын ичинде 2000ден ашуун кезекке тургандарда. Ал эми курулуп жаткан үйлөрдүн саны 8000ден ашуунду түзөт. Бейлеп кеттиңизчи, мына Асман 2 берилгени турат да, бул жерде канча батир болот, анан канчасы 50% менен алып атат, канчасы ушул кезеги менен алып атышат. Бул жерде бул Асман Резиденс 2 объектибизде 450 батир бар. Ал эми биздин баягы мамлекеттик ипотекалык компаниянын ички жоболоруна ылайык теңге тең, мындай пропорционально атайын бизге бөлүнүп берилген квота бар. Баягы тең пайызы кезекте турган жарандарга берилет. Ал эми тең пайызы 50% бул үлүштүк курулуш механизми менен сатылган жарандарга берилет. Турак жайда 1-2-3 бөлмөлүү батирлер болуп, ички ремонту менен бүткөрүлгөн. Кезеги келген жарандар даяр батирге киришет. Сапатына кепилдик бар. Бул жак канча бөлмөлүү болду ошондо? Бул жак 3 бөлмөлүү квартира, 103 квадраттан турат. Бул жактар 100%га бүтүп калдык. Буюрса жакын күндөрдө колдонууга беребиз. Шарттарын көрсөтүп бериңиз эми. Шарттары ушу. Бул жак санузел. Биринчи, бүт ванна, раковина полный, жылытуу эмелери коюлган. Бул жагыбыз санузел. Өзүнчө экен, Бул жагы өзүнчө кол жуучу шаймандар бүт коюлган. Бардыгы даяр. Кабиндери бар. Бул жак уктоо бөлмөбүз, спальня. Бул жакта бүт потолок, жылытуучу, жарыктандыруучу немелерибиз бүт коюлган. Пластиктер баары коюлган. Буюрса 100%ке даяр. Ламинаттар коюлган. Жакшы качестводо эшиктер коюлган. Ошол. Кийинки бөлмөлөрү менен таанышты бериңиз. Бөлмөбүз конок үй. Бул деле ошол ламинат, краска, жылытуучу шаймандары, жарык берүүчү бүт потолоктор бүткөн. Кийинки бөлмөбүз бул ашканабыз. Ашканада бүт кабель жумуштарын даярдаган. Бул жакта ламинат, жылытуучу, газдар кирген, орнотулган, бүт баары буюрса 100% даяр. Эмеректерди алып келишет, жашай беришет. Бүт жашай беришет.
Мындан сырткары мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулуп жаткан Жалал Абад шаарындагы Асма Резиденс 3 турак жайынын курулушу дагы дерлик 100% аяктап калды. Бул турак жай калаанын Жеңил Жок көчөсүндө жайгашып 1 блоктон турат жана 135 патруль. Ал эми үйдүн ачкычтары Экемендүүлүк майрамына карата тапшырылуусу пландалган. квартирадан турат ал жер. Ал жерде деле бардык ушул батирлерге кошумча дагы баягындай шарттар түзүлгөн ар бир жарандарга. Жер төлөөдө автопаркингтер бар, жана ошондой эле баягы складской помещение, кладовкаларыбыз дагы бар. Ал жерде курулуш иштери бүгүнкү күндө толугу менен бүттү. Буйруса аз күндөрдө алын дагы биздин урматтуу президентибиздин катышуусунда ачылыш аземин өткөрүп, ачкычтарын ээлерине беребиз. Бейле кетсек, Жалал Абадда жалпы 20 жерде ипотекалык көп каттуу үй курулууда. Кошумча дагы Кара Көл шаарында, Токтогул жана Аксы районунда куруу пландалган. Маалым болгондой, буга чейин президенттин катышуусунда Жалал Абад шаарынын Малашев көчөсүндөгү алгачкы Асма Резиденс 1 турак жайы пайдаланууга берилген. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.